Бүгүн 30 майда Балыкчы шаарында Балдар билим борборунун окуучуларынын ийгиликтерин сыйлоо аземи болуп өттү. Иш-чарада Балыкчы шаарынын мэри Азамат Арнабек уулу, шаардык кеңештин төрагасы Жакшылык Абдыразаков, билим берүү бөлүмүнүн жана Балдар билим борборунун эмгек жамааты, мугалимдери жана ата-энелери катышышты. Сиздердин жеке жеңишиңиздерге гана эмес, бул биздин бүт шаарыбыздын сыймыгы деп биз билебиз. Урматтуу иш-чаранын катышуучулары, сиздердин ар тараптан чыгармачылык жетишкендиктериңиздер балыкчынын бардык жашоочулары үчүн эң күч болуп саналат жана талантыңыздар, туруктуулугуңуздар менен дагы көп ийгиликтерге жетише аласыздар деп биз ишенебиз. Урматтуу ата-энелер, урматтуу мугалимдер, биздин ушул жерде отурган окуучуларыбыздын жетишкендиги бул эбегейсиз сиздердин салымыңыздар деп биз билебиз. Ушу Балдар билим борборунда аябай бизде Балыкчы шаарында өнөрлүү балдарыбыз көп. Балдарыбыздын өнөрлөрү өркүндөп өсө берсин. Кайсы келечекте кайсы багытты тандабасын, ушу мамлекетибизге пайдасы тийген багыттарды тандап, балдарыбыздын келечектери кең болсун. Шаарыбыздын билим тармагында салмактуу салым кошуп, бир топ шаардык, областтык жана республикалык иш-чараларга, сынак фестивалдарга активдүү катышкан мугалимдер жана окуучулар ардак грамоталар менен сыйланышты. Өзү жеткинчек драма театрын бүтүрдүм. Жеткинчек драма театр бул биздин Балыкчы шаардык Балдар билим борборунда жайгашкан. Ал жерге катышып, ошол аяк менен көптөгөн ийгиликтерди багындырдык. Мисалы, Чыңгыз Айтматовдун 90-жылдын арналган Ысык көл балдардын көзү менен слетунда гран-прини багындырганбыз. Анын жакынкы арада эле апрелде Казакстанга барып гран-прини алдык. Анан бүгүн ошо Балыкчы шаардык бал мэриясы Балдар билим борборун сыйлашты. Өзүнүн жакшы сөздөрүн айтышты. Учурдан пайдаланып биздин ижай-агайларыбызга терең ыраазычылыгыбызды билдирип кетмекчимин. Ушул жылдын январь айында Москва атындагы Борис Щукин атындагы театралдык институтка набор болгон. Ошол жерге биринчи заявкабызды аткарып, анан экинчи этапта Абдулас Малдыбаев атындагы опера жана балет театрында экзамендерибиз болуп өттү. Ошол экзамендерибизден 17 окуучу өттүк. Андан сырткары жаш келечек муундарга билим берип, кесип тандоого багыт көрсөтүп, бир канча таланттуу балдардын келечегине кенен жол ачууга көмөк кошуп келе жаткан Балдар чыгармачылык борбору ата-энелерге да ыраазычылык каттарын тапшырышты. Алишер өзү билим берүү борборунда 6 жаштан баштап тарбия алып келатат. Ушул жашка чейин көпчүлүк республикалык, областтык, шаардык конкурстарда биринчи байге орундарды алып келатат. Деги эле республикалык эмес, эл аралыктагы конкурстарга катышып, экинчи орунду алып келатат. Ошонун баары ушу биздин билим берүү борборунун ага эжелеринин жардамы аркылуу тактап айтып кетсек, ушу билим берүү борборунун акварелька сүрөт студиясынын агайы биздин урматтуу Алтынбек агайдын эмгеги көп деп ойлойм. Ошо баарыңыздарды келе жаткан балдардын эл аралык балдарды коргоо күнү менен, балдардын окууларды ийгиликтүү бүтүшү менен чын жүрөктөн куттуктайм. Баарыңыздардын майрамыңыздар менен. Аталган чыгармачылык борбордо 600дөн ашуун окуучулар талантына, кызыгуусуна жараша катышып билим алышат. Борбордо окуучулардын билимин өркүндөтүү үчүн 17 ирим иш алып барат. Ар бир иримди тажрыйбалуу, өз кесибин сүйгөн мыкты мугалимдер жетектейт. Окуучуларыбыз жыл бою иштеген, эмгектенген, ийгилик жараткан учурлары көп болду. Ушулардын бардыгын ата-энелер менен бирдикте жасап жатабыз да. Биздин борбордо чыгармачылык мугалимдер көп. Алардын эмгегин текке кетирбей, балдардагы ушу эл аралык сынактарда, республикалык, областтык сынактарда ийгиликтерди жаратышкан. Мына ушул окуучуларыбызды ата-энеси менен чогуу бүгүн ыраазычылыктарыбызды билдирип, балдарга ошо мэриянын ардак грамоталары тапшырылды.